Şeytandın askerleri. 4. bölüm. 6. Adamdı kümöndöntü. Mana şeytan adamlardın жүрөгүнө күмөн кылдыртып, анан өзүнүн сөзүн таңуулап жатып, акыры ишенимдерин, көз караштарын такыр өзгөртүп салат. Пайгамбарыбыздан ушул мазмунда хадис бар. Шайтан адамга келет да, адамдын оюна муну ким жаратты, тигини ким жаратты деп толтура ойду салып, акырында Аллахты ким жаратты деген суроону салып, анын артынан ар кандай күмөндөрдү сала баштайт деген. Мындай күмөндөр келе баштаса, шайтандын жамандыгынан корго, о Аллахым деп киленгиле деген пайгамбарыбыз. Аллахты ким жаратты дегендин өзү шайтандын жамандыгы. Ушул сыяктуу илимиңиз жетпеген нерселер жөнүндө өз оюңузча ар нерсени күмөндөнүп, шайтандын адаштыруусуна жол койбоңуз. Илимиңиз жетпеген ар бир нерсенин жообун аалымдарыбыздан билүүгө аракет кылыңыз. Өзүңүзчө эч нерсеге таянбай ой жүгүртсөңүз, устазыңыз шайтан болот. 7-ден 10-га чейинки ыкмалары. Спирт ичимдиктери, кумар оюндары, бут, төлгө ачтыруу. О ыймандуу адамдар, чынында хамр, бардык мас кылуучу ичимдиктер, майсир, бардык түрдөгү кумар оюндары, ансаб, Аллахтан башкага кудай кылып сыйынуучу бардык бут тоо таштар, сүрөттөр, адамдар жана башкалар бардыгы, жана азлам, пал ачуу таякчылары шайтандын иштеринен болгон ыпластык. Андан сак болгула, тозоктон кутулсаңар ажап эмес. 11. Сыйкырлап көз боёу. Ким сыйкырчылыкка үйрөнсө жана ошол иш менен алектенсе, Аллах Таалага ширк келтириптир. Эмне үчүн? Себеби сыйкыр Аллахтын кудуретине шек келтирүүгө алып келет. Мисалы сыйкырчылык, бакшылык менен алектенген адамды кимдир бирөө көрсө, анда элден башкача касиет, кудурет бар деп ойлоп калуусу мүмкүн. Анын натыйжасында Аллахтын сөздөрүнө туура келбесе да, ошол адамдын сөздөрүнө ынанып жашоону баштоосу мүмкүн. Сыйкырчылык, бакшылык менен алектенген адам, ал адамдын бүт аң сезимин өзүнө оодуруп алышы мүмкүн. Көз ачыктарга ишенип, аларга баргандар, аларга ишенгендер Аллахтын алдында Кудайга ишенбеген капыр деп саналат. Эмне себептен? Көз ачыктардын ыкмаларын карап отуруп, бул мен жөнүндө баарын тапты, бул мен жөнүндө мен билбеген нерселерди таап айтты. Бул кишинин касиети күчтүү экен деп суктануу менен Кудайды унутуп, ошол көз ачыкка эле тагдырыңызды тапшырып калсаңыз, бул өтө чоң катачылык. Көрүнбөс ааламдардын илимин алган киши көз ачыктык кылып, эч бир күнөө кылбагандарды да күнөөгө түртөт. Алар кантип иштерин билесизби? Алар жиндер менен байланышка чыгышат. Аллах буга тыюу салган. Аллах Жин сүрөсүндө мынтип айтат: кээ бир инсандар кээ бир жиндерден коргоосун сурашат экен. Натыйжада алардын жиндерге болгон коркуусун дагы да көбөйтүп коюшат. Көзүңөргө элестеткиле чоң саксайган сакалы бар, калдайган чоң селде оронгон көз ачыкты элестеттиңерби? Анан ал силерге Субханаллах деп айт дейт. Анан силер Субханаллах деп кайталайсыңар. Анан Алхамдулиллах деп айт дейт. Сиз аны да кайталайсыз. Эми сенде эмне көйгөй бар экенин айтып беремин дейт да, а дегенде сен мобул жалбырактарды жешиң керек. Анан лимондорду майда кесип, анын тигинин мунун кылууң керек. Ушунун баарын чогуу кылсаң гана оңолуп кетесиң десе, сиз албетте ага ыраазычылык айтып, шүгүр, маша Аллах, жазакаллаху хайр деп, бул көз ачык менден жада калса акчада алган жок деп кудуңдап сүйүнгөн бойдон кетесиз. Анын арты эмне болот? Көз ачыктар бирдемелерди чимелей коюп, тумар-сумар бирдекелерди жасап берип, Аллахты жана пайгамбарыбызды шылдыңдашат. Көрөсүн адамдарды жолдон адаштырам деп ант берген шайтан эске түшөт. Тигине кара пендеңде биз айткан бардык ообу жок нерсенин баарын кынк этпей жасап, Аллах пендең сен эмес бизди угуп жатат дешип, шайтандар сизден ыйманды алып койгонун, сизди өздөрүнө таазим кылдырып алганын байкабай каласыз. Аны сиз билбей эле сүйүнүп Аллаху акбар деп коесуз. 12. Музыка. Сүннөткө кайрылалы. Курандан кийинки эң ишенимдүү булак Сахих аль-Бухари экендиги маалым.
Uşul toptomda kelgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menin ümmetimden zina, jibek kiyimler, mas kılıuçu içimlikler jana muzikalık asbaplarını halal kılıp alıuçu adamlar çıgat dep aytkan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, 4 nerse negizinde haram bolup, anı adal degenler kelibisин eskertip öttü. Demek, uşul hadisten muzika haram degen seçimge keliş mümkün. Bul hakikat. Keybir ulamalar muzikany şaytandan kuralı dep karaşat. Muzikada jan düýnege kirүү, any eýle mümkinçiligi bar. Eger uşunday bolsa, muzika jay algan jürekde Allah Taalanyň sözüne jay kalaby. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aytıp jatkanda bizdi kooplu nerseden eskertkeni, biz üçün, bizdin ruhubuz üçün emne kooplu ekendigin eskertken.